Эфирде 20 октябрга алынган жаңылыктардын топтому. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы? Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун өкүлү Наталья Герман менен жолугушту. Анда Жапаров өлкөдө бийликти өткөрүп берүү процедурасы баш мыйзамдын ченемдерине ылайык тынчтык жолу менен өткөрүп бергендигин айтты. Бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Раймек Матраимов кармалды. Мухаммедкалый Абылгазиев менен Кубанычбек Жумалиевке Кыргызстандан чыгууга тыюу салынды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Наталья Герман менен жолугушту. Анда Жапаров өлкөдө бийликти өткөрүп берүү процедурасы баш мыйзамдын ченемдерине ылайык тынчтык жолу менен өткөндүгүн айтып берди. Учурда өлкөдө абал турукташкандыгын, саясий процесстер мыйзамдык багытка кайткандыгын белгиледи. Жапаров ошондой эле экономикалык, социалдык, сот жана укук коргоо чөйрөсүндөгү реформалар башталгандыгын айтты. Наталья Герман Бириккен Улуттар уюму жана башка эл аралык өнөктөштөр Кыргыз өкмөтүнүн өлкөдөгү бардык социалдык экономикалык реформаларды ишке ашыруу боюнча аракеттерин колдоого аларын айткан. Аталган уюм мындан ары дагы Кыргызстанга колдоосун улантаары маалым болду. Соңку 30 жылдан бери бардык кирешелүү мамлекеттик кызматтарга, министрликтерге акчага дайындалып келишкен. Ар бир кызматтын өзүнүн баасы бар, деп билдирди президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров разговору С берүүсүнө берген маегинде. Аталган берүү 19 октябрда Аль Жазира телеканалында көрсөтүлдү. Алар буга көнүп калышкан. Кызматка отурганыма 10 күн боло элек. Бирок менин жакындарыма, мисалы, менин уулума чалып кайсы бир кызматка дайындалуу үчүн $300 000, кайсы бир кызматка $50 000 сунуштап жатышат. Биз бул аракеттердин баарына бөгөт коюп, тунук мамлекетке айлангыбыз келет. Көпчүлүк адамдар дагы деле кызмат сатып алабыз деп ойлоп жатышат. Эми мындай болбойт, деди Садыр Жапаров. 20 октябрда Бишкекте шайлоо маселеси талкууланган жыйын өттү. Ага экс-президент Роза Отунбаева, жогорку кеңештин депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алтынбек Сулайманов, Дастан Бекежев, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, белгилүү коомдук ишмерлер жана жарандык активисттер катышты. Жыйында 4 октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы жокко чыгарылышына алып келген себептер жана жагдайлар, шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча сунуштар талкууланды. Шайлоонун ыплас өтүшүнө себеп болгон негизги жагдай катары номер 2 форманын өтө көп колдонулушу, атаандаштык шартын түзүүгө 7% шайлоо босогосу жана 5 миллиондук көрөө тоскоолдук болгону айтылып, булар боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизиле тургандыгын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Шайлоо процессинин катышуучуларына тоскоол болуп аткан же болбосо шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоол болуп аткан нормаларды карап чыгып, жогорку кеңеш менен биргеликте кабыл алып, тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, анан кийин жарыялайлы деген ой менен азыр Борбор шайлоо комиссиясы жогорку кеңеш менен чогуу азыр тиешелүү иштерди жүргүзүлүп атат. Бул биринчи кезекте шайлоо күрөөсү боюнча төмөндөтүү, шайлоо босогосу боюнча анын дагы деңгээлин ылдыйлатуу жана азыркы болуп өткөн 4 октябрда болуп өткөн шайлоолордо эң бир мындай массалык түрдө жана коомчулуктан дагы мындай сынга алынып аткан маселе бул форма 2 арыздын түрү боюнча муну дагы бир жөнгө салбасак болбойт экен. Андан сырткары шайлоо босогосун 3%га чейин ылдыйлатуу жөнүндөгү мыйзам долбоору 21 октябрда парламенттин жалпы кароосуна коюлмакчы. Бул тууралуу парламенттеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов билдирди. 7% порог бул аябай көп, бул монополия деген, бул бийликчил партиялар же болбосо олигархтардын, күчтүүлөрдүн күчү менен өтөт дегенге негиз болуп калып атат. Ошону биз 3%га түшүрөйүн деп атабыз. Көпчүлүк дагы суранып атат, 1% кылса деп. Парламенттин ичинде дагы көп депутаттар 5% болсун дегендер дагы көпчүлүк болуп атат. Ошону азыр бул талаштын алдында эртең пленардык жыйын болот, буюрса ушул 3%ды өткөзгөнгө аракет кылып. Ал эми шайлоонун качан болушу керектиги тууралуу өз пикирин саясий эксперт Ишембай Кадырбеков айтты. Сооронбай Шарипович арызын берип туруп жогорку кеңеш кабыл албадыбы?
7 күн ішінде жогорку кеңеш дайындаш керек. Эгерде 7 күндө даярданбаса, ал күчүнө кирип калат. Борбордук шайлоо комиссиясы 8-чи күнү шайлоону жарыялаш керек. Учурда алдыдагы парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялар үчүн шайлоо босоосу канча болушу керектиги кызуу талкууланууда. Адатта биздин чөйрөдө илимий маалыматтар жана эсептөөлөр менен эмес, негизсиз пикирлер менен күрөш жүрүп келет. Мындай маселеде илимди дагы колдонуу зарыл. Босого чендин маселесин чечүүчү критерий парламентке өтпөй калган партияларга добуш берген жарандардын пайызы. Маселен, өткөн шайлоодо Атамекен партиясына 78.165 адам добуш берген. Бул жалпы шайлоочулардын 4,1%-ын түзөт. Партия парламентке 5% босоодон дагы өткөн жок. Бул аталган партиянын шайлоочулары каалаган өкүлүн өлкөнүн мамлекеттик органдарында көрө албайт деген сөз. Мындай учурда шайлоочулар кандай кадамдарга барышат? Албетте, алар өз талаптарын башкача жолдор аркылуу жеткирүүгө аракет кылышат. Жыйынтыгында парламенттин ичинде эмес, көчөдө өткөн элдин нааразычылыгына, митингтерге күбө болуудабыз. Эл аралык статистикалык маалыматтарга таянсак, социалдык толкундоолор шайлоочулардын 15%-ынын ашыгынын добушу эсептелбей калгандан келип чыгат. Эгерде акыркы өткөн шайлоонун жыйынтыгы жарактуу деп табылса, анда таблицадагы сары жана кызгылт сары түстө көрсөтүлгөн партиялар гана 7%-дык босого чени менен парламентке өтмөк. Муну 28% шайлоочулардын каалоосу аткарылбай калды деп түшүнүүгө болот. Бирок азыркы убакта айрымдар босого ченин 11%-га көтөрүүнү сунуш кылышууда. Бул добуш берүүчүлөрдүн 51%-ынын пикири эске алынбай калды деген кеп. Эгер босого чени 5% болсо, анда жогорудагы айтып өткөн сары жана кызгыл түстөргө бир гана Республика партиясы кошулмак. Бул дагы добушу эсепке кирбей калган шайлоочулар 22%-ды түзөт дегендик. Бул көрсөткүч дагы 15%-дан жогору. Босого чени 3%-га төмөндөсө, жогорудагы таблицада жашыл түстө жайгашкан партиялар дагы парламентке кирүүгө мүмкүн болмок. Мындай учурда пикири эске алынбай калган шайлоочулардын көрсөткүчү 11,3%-га түшмөк. Бул сандар дагы 15%-дан төмөн. Демек, бул көрсөткүч учурда кызуу талкуу болуп жаткан босого ченинин максималдуу чеги. Анткени босого чени 4% болгон күнү дагы шайлоочулардын 17,8%-нын добушу эсепке кирбей калат. Учурда сунушталып жаткан 1% босого ченде дагы, таблицадагы көк түстөгү партиялар дагы парламентке өтүшөт. Бул пикири эске алынбай калган шайлоочулардын саны 1%-га төмөндөдү дегенди билдирет. Мындай учурда дээрлик бардык жарандар өз көз караштарын парламентте 120 депутаттын бирөөсү көрсөтөт деп эсептешери белгилүү. Ошентип өткөн шайлоолордун маалыматтарын талдап көрсөк, босогону сөзсүз төмөндөтүү зарылдыгы жаралат. Босого чени 0 жана 3%-га чейин өзгөрүшү керек. Бул элдин кызыкчылыгына иштегиси келген өкмөттүн стабилдүүлүгү үчүн пайдалуу. Учурда эли өкмөттүк чечимдерди кабыл алууга активдүү катышкан өлкөлөр дүйнөнүн бай мамлекеттеринин катарына кирет. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын ишинде биринчи орунда мамлекеттин казынасына майда акчалар эмес, масштабтуу көлөмдө зыян тийгизген жогорку кызматтагыларга жана таза эмес иштеген ишкерлерге байланыштуу резонанстуу иштери турушу керек. Бул туурасында аталган ведомство жетекчиси Сыймык Жапыкеев Финполдун ыкчам тергөөчүлөр курамы менен жолугуп жатканда айткан. Борбордук аппараттын кеңешмесинде коррупция менен күрөшүү боюнча Финполдун кезектеги күрөшү, экономикалык коопсуздукту камсыздоо, андан сырткары коомчулукта талкуу жараткан кылмыш иштери боюнча жасалчу жумуштардын планы макулдашылган. Жапыкеев республикадагы бардык аймактык бөлүмдөрүндө ишти күчөтүү, өлкөнүн экономикалык коопсуздук деңгээлин бекемдөө жаатында иштин майнаптуулугун арттыруу, мамлекеттик бюджетке келген чыгымды кайтаруу жана таза бизнесте ишенимдүү коргоону камсыздоо боюнча тапшырмаларды берген. Андан сырткары эл менен өз ара кызматташып, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча коомдук ишти күчөтүүнү кошумчалаган. Жапыкеев эгерде мыйзамга баш ийген жарандарга карата финансы полициясынын кызматкерлеринин мыйзамсыз же болбосо ыйгарым укуктарынан артыкча пайдаланып кеткен учурлар боюнча маалымат жетсе, катаал чаралар көрүлө тургандыгын айткан. Бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов 20 октябрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай,
Раймбек Матраимов коррупция фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалган. 2020 жылдын 20 октябрында республиканын бажы органдарындагы коррупция фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы тарабынан өткөзүлгөн оперативдик ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимов кармалып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына алынып келинди. Такталганда 2016 жылдын башынан баштап мамлекеттик бажы кызматынын системасында төраганын мурунку орун басары Райым Матраимов башка кызматтык адамдар жана ошондой эле сырткы экономикалык ишмердүүлүк жүргүзгөн көзөмөлдөгү катышуучулар тарабынан бажылык башкарууда көмүскө киреши табуу максатындагы коррупциялык схема жолго коюлган. Анын негизинде мамлекеттик бюджетке ири көлөмдөгү чыгым келтирилген. Учурда сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мамлекеттик бажы кызматынын жогоруда көрсөтүлгөн убактагы ишмердүүлүгүн текшерип, мамлекетке келтирген чыгымдарды эсептөө жана схемага тиешеси бар адамдарды аныктап, жоопкерчиликке тартуу багытындагы тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Муну менен катар тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары дагы да уланууда. Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевке Кыргызстандын аймагынан чыгууга тыюу салынгандыгын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынан билдиришти. Маалыматта, эгерде алар чет өлкөгө чыгууга аракет кылса, кармала тургандыгы айтылат. Азырынча аларга кайсы иштин негизинде тыюу салынып жаткандыгы белгисиз. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 20 май күнү депутат Жанар Акаев Жогорку кеңеште өкмөт 2 радио жыштыкты төмөн баада саткандыгын билдирген эле. Эл өкүлүнүн айтымында мындай аракет премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин кийлигүүчүсү жок, ишке ашмак эмес. Акаев келтирилген зыянды 5 миллиард сом деп баалаган эле. Эртеси Абылгазиев айыптоолорго жооп берип, тергөөгө басым жасады деген күнөөдөн оолак болуш үчүн кыска мөөнөттүү эмгек көргөөгө чыккан. 15 июнда Мухаммедкалый Абылгазиев бул ишке тиешеси жок экендигин айтып, отставкага кеткен эле. Ал эми Кубанычбек Жумалиев боюнча үстүбүздөгү жылдын май айында башкы прокуратуранын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 323 мыйзамсыз байуу жана 324 беренеси кызмат адамдарынын ишкерликке мыйзамсыз түрдө аралашуусу боюнча иш катталган. Анын алкагында Финпол сотко чейинки өндүрүш ачып, мүлкүн териштире баштаган болчу. Көп өтпөй, бир катар кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн уставдык капиталында Жумалиевдин үлүшү бар экендиги белгилүү болгон. Ошондой эле ал уюмдаштыруучу жетекчи болуп саналары аныкталган. Мындан тышкары Жумалиевдин жакын туугандарынын көп сандаган мүлкү аныкталган эле. Ошол кезде Финполдун азыркы жетекчиси Сыймык Жапыкеев Кубанычбек Жумалиевди мыйзамсыз байуу боюнча айыптап жүргөн. Парламенттик шайлоонун мөөнөтү Жогорку кеңеш шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизип, өкмөттүн уюштуруу, каражат бөлүп берүү маселелери чечилгенден кийин белгилүү болот. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайырлыбекова 20 октябрда билдирди. Анын айтымында, азыр өкмөттүн жана парламенттин өкүлдөрү менен талкуу жүргүзүлүп жатат. Парламенттик шайлоону 2020 жылы өткөрүү туура болот. 20 декабрга белгилеп, кыска убакытта жыйынтыгын чыгарып, жаңы жылда жаңа парламент болуп калат. Биз Жогорку кеңеш шайлоо мыйзамдарын өзгөртүшүн күтүп жатабыз. Ал эми өкмөт менен каржылоо маселесин макулдашып жатабыз деп билдирди Шайырлыбекова. Республикалык штабтын берген маалыматы боюнча, өлкө боюнча коронавирус жуктургандардын жалпы саны 52.910 кишиге жетти. Ал эми өткөн суткада Кыргызстанда 384 кишиден коронавирус табылды. Жуктургандар Бишкек шаарына 42 учур, Ош шаарында 67, Ош облусу боюнча 52, Баткен аймагында 118 учур, Жалал-Абад жергесинде 57 учур, Нарын облусу боюнча катталган жок. Талас аймагында 6 учур, Чүй өрөөнүндө 27 учур, жана Ысык-Көл облусу боюнча 15 учур катталган. 20 октябрга карата COVID-19 илетинен дагы 276 бейтап сакайып чыкты. Ушуну менен жалпы коронавирустан сакайгандардын саны 46139 жетти. Жана бир суткада коронавирус 2 адамдын өмүрүн алып, каза болгондордун жалпы саны 1113 болду.
Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов шаар башчылык кызматтан кеткендигин журналисттерге берген маалымат жыйын учурунда айтты. Ал мэр болуп турган кезинде 100 гектар жерди мамлекетке кайтаргандыгын, скверлер, парктар көбөйгөндүгүн жана жолдор салынып, оңдолгондугун кошумчалады. Ал ошондой эле парламенттик шайлоого катышканы жаткандыктан мэрлик кызматтан кетүү чечимин кабыл алгандыгын билдирди. Азиз Сурахматов мындан ары анын милдетин аткара турган Нариман Төлеев мыкты иш алып барарына ишенерин айтты. Жалалабад шаарында эл аралык террордук уюмдун мүчөлөрү колго түшүрүлдү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коомчулук менен байланыш бөлүмү кабарлады. Шектүүлөр 19 октябрда УКМК менен милициянын террордук уюмдардын жашыруун түзүмдөрүн жана аларды каржылоо каналдарын аныктоого, алдын алууга жана бөгөт коюуга багытталган ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө кармалган. Алар Кыргызстандын жарандары болуп чыгышты. Такталгандай, кармалган адамдар 19 октябрь күнү эртең менен ишкерге кол салып, 400 000 сом өлчөмүндөгү акчасын уурдап кетишкен. Жанынан уурдалган акча каражаты, жасалма чет элдик валюталар, ток менен уруучу аппарат жана бычак менен сайлоочу нерселер далил катары табылган. Кармалгандар Сириянын аймагындагы мыйзамсыз куралдуу топтордун ишмердүүлүгүнө катышып жана эл аралык террордук уюмдардын башчыларынын көрсөтмөсү менен эл аралык террордук уюмдардын мүчөлөрүнө каржылык колдоо көрсөтүү үчүн талаптоочулукту уюштуруу максатында Кыргызстандын аймагына келишкен деп айтылат маалыматта. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Кармалгандар Жалалабад шаардык милициянын тергөө камак жайына киргизилди. Иликтөө уланууда. Алдыда 21 октябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.